Адам баласынын куймулчак сөөгү жабыркап калат. Жамбаштардын оорусу, бел оорусу, простатит деп айтып коебуз, геморрой деген оорулар ошол көпчиктин жабыркашынан келип чыгышы мүмкүн болуп калып атат. Ассаламу алейкум, менин Сергек Жашоо каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Саламатсыздарбы? Кайрадан мен сиздер менен Талайбек. Менин буга чейинки чыгарылышымда сиздердин көрүүчүлөрдүн атынан куймулчак жөнүндө көпчик тууралуу суроолор келип түшкөн эле. Мен бүгүнкү чыгарылышымда сиздер менен ушул көпчик жөнүндө, же болбосо кокцигодиния деп аталган, медицина термини менен аталган оору жөнүндө сөз кылмакчымын. Бул эмне деген оору? Бул биздин адам баласынын куймулчагы жөнүндө, көпчик жөнүндө сөз болмокчу. Көпчиктин ооруп калуусу эки түрдө болуп атат. Биринчи түрү травмалык жол менен оору болот. Бул өзү атап тургандай эле жыгылып кеткенде, жерге катуу тийген учурда, же болбосо сырттан кандайдыр бир таасирден келип ошол куймулчакка катуу тийгенде адам баласынын куймулчак сөөгү жабыркап калат. Экинчи оорунун пайда болуу экинчи түрү бул ошол эле адамдын өзүнүн психикалык абалына жараша. Атап айткасак, депрессия деп коебуз. Эгерде адам аябай депрессияга түшүп калган учурда сөзсүз адам баласынын ошол куймулчагына түздөн түз болуп таасир тийгизет экен. Эми ушул куймулчактын абалына жараша бизде дагы башка оорулардын дагы келип чыгышы байкалып турат. Ал кайсы оорулар? Мисалы, адам баласы жамбаштардын оорусу, бел оорусу, простатит деп айтып коебуз, геморрой деген оорулар, ошондой эле аялдардын ооруларынын башталышы ошол көпчиктин жабыркашынан келип чыгышы мүмкүн болуп калып атат. Азыр мен сиздерге көрсөтүп бере турган көнүгүү ушул жогоруда аты аталган оорулардын бардыгына пайдасы тиет деп мен сиздерди ишендирип кете аламын. Ошондуктан кимде ушул жогорку аталган оорулардын белгилери бар болсо, сиздер дагы ушул көнүгүүдү жасап жүрсөңүздөр, сиздердин өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга пайдалуу болот деп айткым келет. Көпчикке пайдалуу болгон көнүгүүдү жасарда ушундай артыбыз менен кроватка, катуураак кроватка же жерге паластын үстүнө жатып, бутубузду бүгүп, буттун башын бириктиребиз, тизебиз дагы биригип турган абалда болот. Дем алганда мурдубуз менен дем алып, белди көтөрөбүз. Дем алып, канчалык барат, көтөрүп барабыз. Дем чыгарганда түшүрөбүз. Дем алганда көтөрөбүз. Дем чыгарганда түшүрөбүз. Ушул көнүгүүдө 15-20 жолудан 3 подходтон жасаңыздар. Эсиңиздерде болсун, бул көнүгүүдү жасап жатканда мына буттун башы менен эки тизе дайым бириге бири жакын болуп турсун. Мындай ачылып кетпестен. Ошону сактап аткарсаңыздар туура болот. Анан муну жасап, 3 подход жасап бүткөнүңүздөрдөн кийин буттун аралыгын алыстатып, алысыраак кармайсыздар дагы. Ушун эле өзүнө 3 подходтон жасалат. 15-20 жолудан. Дем алганда өйдө көтөрүлөбүз, дем чыгарганда түшүрөбүз. Дем алганда көтөрөбүз, дем чыгарганда түшүрөбүз. Жасаганда өтө шашылып жасабаңыздар. Акырын. Дем алдык. Дем чыгарабыз. 15-20 жолудан 3 подходтон жасасаңыздар пайдалуу болот. Ушуну менен кыскача чыгарылышым аягына келип жетти. Ушул көрсөтүлгөн көнүгүүнү жасаганда сиздерге пайдасы болгон болсун, эч жериңиздер оорубасын.
Allah'ım mehnetingizlerge şifa versin. Könügüdü jasaganda sizlerde kanday özgörülür bolup atkanını sizlerden soramız. Sözsüz kommentariyge bildirip kaltırıp kettiңiздер. Kayradan çıkarılışta men sizler meni görüşkөнгө чейин saq salamatda olaylı. Assalamu alaikum.